Экинчи жылы уюштурулуп жаткан жылдын лидери иш-чарасы өзгөчө шоу программа менен башталды. Алгач иш-чарада Балатынын алдында сүрөткө түшүү, кызыл килимден өтүү жөрөлгөсү уюштурулду. Мамлекеттик комитеттин төрагасы генерал-лейтенант Кыргыз эл баатыры Ташиев Капчыбек Кадыршаевич. Жылдын лидерлерин тандоодо 70тен ашуун номинация боюнча каралып, өз тармагында 2022 жылы мыктылыгын көрсөткөндөргө сыйлыктар тапшырылды. Номинациялар элдин тандоосуна коюлуп, андан соң комиссия чечим чыгарган. Сыйлык ээлери мындай иш-чаралар аткарган жумушуна дем берип, алдыда мамлекет үчүн алгылыктуу иштерди жасоого негиз болот дешет. Иш-чараны өткөргөндөргө чоң каршылык билдиребиз. Мындан кийин дагы элибиз үчүн, аймагыбыз үчүн, мамлекетибиз үчүн талыкпай эмгек кылууга аракет кылабыз. Жакшы ийгиликтерди мындан кийинки жылда дагы келаткан 2023 жылда дагы мындан да чоң жеңиштерге жеткенге аракет кылабыз. Толкундан турам десем, жаңылышпайм, жаш ишкер айып намды алгандан кийин өзүм дагы эмки жылга дагы мындан да чоң пландарды коюп, элдин тандоосу болгондон кийин баардыгын уят кылган аракетибизде көп иштердин үстүнөн чыгып иштейбиз деп ниет кылып атабыз. Жыл мыктыларын тандоо экинчи жылы өткөрүлүп жатат. Негизги максат облустун жана шаардын өнүгүшүнө салымын кошкон мыктыларды сыйлоо менен башкаларга дем берүү экендигин уюштуруучулар айтат. Бул жылы өзгөчө жогорку деңгээлде уюштурулуп, келген конокторго жакшы маанай тартуулоо каралган. Алдыңкы жылдары мыктыларды аныктоону салтка айландыруу пландалууда. Анан эми бул Жалал-Абад шаарында экинчи жолу болуп аткан бирден бир себеби, эмне себептен Жалал-Абадда мындай иш-чара болбош керек деген эле максат. Өзүбүздө ушундай нерсе болсо неге болбойт? Неге Ошто болуш керек, неге Бишкекте болуш керек, ошол эле максат. Биз жаштарга дагы көрсөттүк, жаштар дагы ушуну улантыш керек деген максат. Номинациялар элдин талабына жараша эле, баардыгы элдин талабына жараша. Ошо тренддеги эле инсандар, ошол эле топтогу адамдар, элдин баарына сурамжылоо кылганда деле ошол эле клиенти көп, ошол эле мыкты инсан, ошол нерсеге татыктуу инсандарга эле кандат бердик. Жылдын лидери иш-чарасы жогорку деңгээлде уюштурулгандыгын келген коноктор белгилейт. Ал эми медиа өнөктөш катары барган Ош ТВ телеканалына уюштуруучулар тарабынан ыраазычылык баракчасы тапшырылды. Исак Туратбеков, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.